14 Арсен Мураталиев жана 19 Мирбек Сабиров дегиче ышкырык жаңырдагы таластын оюнчулары топто оюнга кошту. Сузатылды, бирок чабуулчулар албетте бул оюнда ылдамдыкты көрсөтө албай калабы дегиче мүмкүнчүлүк бар. Сокку гол. Эсеп 0-1. Ардактуу замандаштар, мына экинчи мүнөт жүрүшүн жасап баштаганда 9-чу номурдагы Нуркамал Сайдахматов өзүнө өзү мүмкүнчүлүк жаратты. Чындыгында бага чейин дагы чабуулду баштап келген болчу. Жана Нуркамал Сайдахматовдун дарбазага жолдогон соккусун бул ирет эми жакшы болчу. Андан кийинки аралыкта абал бир топ начарлап кеткен. Сокку гол. Эсеп 1-1. Ардактуу замандаштар, коргоочулардын катачылыгы жыйынтыгы эсеп 1-1-ге жетти. Дагы таластын оюнчусу Алихан Узманов жок, бул 6-чы номурдагы оюнчусу. Дарбазага сокку гол. Эсеп 1-2. Баткен дал ушул сокку менен алдыга чыкты. Мухаммед Ибрагимов азыр өзүнүн эсебине мынамынтип голду жазып олтурат. Жана козгол жок. Бул жерде алыстан сокку гол. Эсеп 2-2. Ардактуу спорт сүйүүчүлөр аралыкты байкады дагы. Карро сокку жолдогон бул Байел Болотбеков. Байел Болотбековдун соккусунан кийин эсеп жаткан пастан кийин дагы бир керемет жүрүш. Сокку дарбазадан бийикке көтөрүлүп кетти. Кандай керемет пас узатылган болчу бул жерде. Ибрахим чомон Месси эки оюнчунун ортосуна асырылып чыкты. Мына үчүнчүнү дагы артта калтырды. Эми пас берди. Жыйынтыкталабы? Сокку менен жок, бурчтан чыгарып берди. Мүмкүнчүлүк бар. Сокку гол. Эсеп 2-3. Баткендин оюнчулары мына 70-чи мүнөттө тайм соңуна чыгып калган учурда гол киргизди. Дагы бир гол айырмачылык менен алдыга сурулуп чыкты. Бул жерде мына кереметтүү жүрүш жасап барган Жахохирбек Акбаровдун пасы жана аны кубаттуу сокку менен дарбазага жолдоп мынамынтип жана бул жүрүштөрдүн баардыгы оң жыйынтыгына берген жок. Дагы 73-чү мүнөттө калсын ышкырык жаңырып туруп эсеп 2-3 эсебинде Баткен курамасы жеңишке жетип олтурат. Албетте таластын оюнчулары дагы мына мүнөзүн каалоосун көрсөткөнү менен бирок аларга ушул жакшы бир командалык жүрүш экинчи таймда жеткен жок. Дагы биз болсо алгачкы оюн күнүнөн кийин жалпыңыздар менен ушул коштошобуз. Кызматыңыздарда Кыргыз спорт телеканалынын эмгек жамааты болдук. Амандашканга чейин бар болуңуздар.